Килемчилик өнөр бул элибиздин баа жеткис мурасы, муундан муунга өтүп келе жаткан салт. Казак үй бүлөсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланган стилдин жана байлыктын символу болгон килем өз маңызын эч качан жоготкон эмес. Жалпы казак килем өнөрү ол түбү. Казак маданиятында килем токуу дайыма жогору бааланган. Мен өзүм анам өзү килем токуйдун. Сол жас кезимде сол анама Апам өз колу менен укмуш кооз килемдерди жасачу. Биз бала кезде ага жардам берчүбүз. Жүндү даярдап, жип ийрип, шаймандарды алып келип берчүбүз. Жебин аперип, сөйтүп көмөктөшүп жүретмиз. Биздин дизайнерлерибиз бул оюуларды Азыр биздин дизайнерлер түрдүү стилде оймо чийме иштеп чыгышат. Килемдин дизайны дайыма жаңыланып турат. Убакытта өзгөрүп отурат. Азыркы энди бизде минимализм. Буга чейин минимализм жана модерн стилдери жөнөкөй оймолор модада болчу. Жагдай модерн дизайндар трендте болгон. Энди быйылгы жылга Быйыл болсо этно дизайнга басым жасап жатабыз. Улуттук жана чыгыш мотивдерин айкалыштырып, бул стилде жаңы коллекциялар даярдалды. Дизайндарына аралас жасап, сол этно дизайндардын үлгүсүндө азыр килем чыгарып жатырмыз. Бир коллекция чыгарып жатырмыз азыр. Убакыттын өтүшү менен көз караштарда табиттер да өзгөрөт. Алар менен кошо өндүрүш технологиялары жана дизайн да өркүндөп барат. Казакстанда Шымкент шаарындагы килем фабрикасы ийгиликтүү аркалап келет. 2013-жылы ишке киргенден тартып, бул ишкана кыска убакыттын ичинде ички рыноктун лидерине айланган. Агайын туугандар өз бизнесин 90-жылдары баштаган, бирок ал учурда алар килем өндүрүшү менен эмес, сатуу менен алектенишкен. Алар килемдерди Түркиядан, Кытайдан, Ирандан жана Бельгиядан импорттоп, Казакстанда дөң соода түйүнүн түзүшкөн. Көп жылдык тажрыйба топтоп, андан кийин өздөрүнүн өндүрүшүн баштоону чечишкен. Казакстандын барлык калаларында сауда желілерін. Биз бүтүндөй Казакстандагы соода түйүндөрү жана өнүктөштөр менен иштедик. Кийинчерээк өз өндүрүшүбүздү баштайлы деген ой жаралды. Отандык өндүрүштү колго алсак деген ой тууду. Сөйтүп осы Шымкент каласындагы оңтүстүк арнайы экономикалык аймак. Шымкенттеги түштүк атайын экономикалык аймагында ишкерлерге колдоо көрсөтүүлөрүн билдик. Жер тилкелери бекер берилет, салыктардан бошотулат. Ошондуктан биз бул жерде компания түзүүнү чечтик. Яғни табыс салыгынан, жер салыгынан, сосын мүлк салыгынан босатылатынын естип, осы Шымкент каласына келип фирманы куруп, биз енді Бизде соода тармагында тажрыйба болгондуктан өндүрүштү жакшы түшүнгөн өнөктөш керек эле. Биз буга чейин иштешип келген түрк компаниясы менен өнөктөштүк келишим түзүп, биргелешкен ишкана негиздедик. Бурундан бирге жумуш жасап келе жаткан түркиялык компаниясы менен келишим шарт жасап, биз осунда бириккен кәсіпорын курдук. Түрк өнөктөштөр менен негизделген бул компания бир нече жылдан кийин бөлүнүп, толук бойдон 2-1 туугандын башкаруусуна өткөн. Алар бул аралыкта көп нерсени баштарына өткөрүштү. Айрым учурларда буйрутмалардын көлөмү ушунчалык чоң болгондуктан күнү түнү иштөөгө туура келген. Бирок суроо талап кескин азайган оор учурлар да болгон. Ошого карабай өндүрүш бир күндө токтогон эмес. Ишкана күнү түнү 3 нөөмөт менен иштейт. Булардын баары бельгиялык станоктор. Европадан Бельгия, Германия, Франциядан алынып келген. Биринчи долбоорубузду баштаганда болгону 4 токуу станогу бар болчу. Казакстанда жасалган бул чыныгы улуттук бренд. Айрыкча жеңил өнөр жайында килем өндүрүшү ички базарды толук камсыздап, эми дүйнөлүк рынокко чыгууда. Бул жетишкендиктердин артында бир үй бүлөнүн талыкпаган эмгеги, демилгечилиги жана бири-бирине болгон ишеними турат. Үй бүлөлүк бизнес үчүн эң башкысы жакындардын колдоосу. Кесипти уулуна өткөрүп бергенден кийин да ишкананын негиздөөчүсү башкаруу ишине катышууда. Анткени үй бүлөлүк иште улуулардын кеңеши жана колдоосу өзгөчө мааниге ээ. Көбүнесе
нерсе менин жумушум общественный жумуштар. Негизинен коомдук иштер менен алектенем. Ал эми технология, дизайн иштеп чыгуу, сатуу жана экспорт мунун баары уулумдун жоопкерчилигинде. Жакында жолугушууда болдук. Биз кытайлык рынокко чыгып жатабыз. Башкалар Кытайдан товар ташып келсе, биз тескерисинче өз продукциябызды Кытайга сатуудабыз. Башында адистердин жетишсиздиги көйгөй жараткан болчу. Кытайдын рыногуна сатамыз. Биринчи биздеги энди проблема бул мамандардын болмауы. Бул фабрика өлкөбүздө килем өндүрүүнү жолго койгон эң алгачкы ишкана. Ошондуктан башында адистердин тартыштыгы курч сезилген. Бул маселени чечүү үчүн компания жаш кызматкерлерди ишке алып, аларды Түркияга өз эсебинен такшалмага жөнөткөн. 6 айлык окууну бүтүргөндөн кийин алар даяр адистер катары кайтып келишкен. Мындан тышкары Түркиядан тажрыйбалуу килем токугуч адистер чакыртылып, алар жергиликтүү жаштарды өндүрүштө үйрөтүшкөн. Азыр бизде 500 адам эмгектенет. Негизги кызматкерлердин курамын жаштар түзөт. Мен токуучумун. Килемдердин сапаттуу, кемчиликсиз чыгышын көзөмөлдөйм. Токуу бөлүмүндө 3 жылдан ашык иштейм. Биздин бөлүмдүн негизги максаты килемдер кынтыксыз чыгып, жана станоктордун тынымсыз иштеши. Иштөө күнү 8 саат. Биринчи нөөмөт таңкы саат 8де башталып, түштөн кийин саат 4тө аяктайт. Андан кийин экинчи нөөмөт келип түнкү 12ге чейин иштешет. Ошентип биринин артынан бири алмашып иштейбиз. Жекшемби жана майрам күндөрү эс алуу. Ал эми кечинде иштен кийин баарыбыз чогулуп турабыз. Чыныгы команда түзө ала турган жетекчи бул адамдарды уга билген, түшүнө билген адам. Бул фабриканын жетекчилиги ар дайым кызматкерлерге кам көрөт. Жумушчуларга санаторийлерге бекер жолдомо берилет. Майрамдар өзгөчө жылуулук жана ынтымак менен белгиленет. 4 маршрутумуз бар. Бир маршрутумуз. Бизде 4 багыт боюнча кызматкерлерди ташыган маршрут бар. Алардын бири Ленгер шаарынан, калгандары Шымкенттен келет. Жумушчуларды ташуу чыгымы компаниянын эсебинен. Ошондой эле күнүнө 3 маал акысыз тамак менен камсыздалат. Жумушчуларга атайын кийим берилет. Керектүү социалдык жардам көрсөтүлөт. Маяна убагында берилет. Бүгүн биздин адистер сапаттуу килем чыгаруу процесстерин толугу менен өздөштүрүштү. Мен бул фабрика ачылган күндөн тартып иштеп келем. Менин кызмат ордум оператор. Килемдин четин иштетем. 11 жылдан бери ушул жумуштамын. Бул жылдар аралыгында ишим аркылуу үй бүлөмдү багып келем. Фабрикабыздын ийгиликтерине чын жүрөктөн сүйүнөм. Маяна өз убагында берилет. Бизди транспорт менен камсыздайт, тамак аш берет. Бардыгы жакшы. Бул жерде иштегениме сыймыктанам. Биз бул жерде өндүрүп жаткан продукциянын ички жана тышкы базарга керектелиши. Бул жалпы командабыздын татыктуу эмгегинин натыйжасы. Командамыздын бириккен жумусунун аркасында. Бизде баары жамаатта негизинен жаштар, бирок улуу муун өкүлдөрү да бар. Биз адамдарды жаш курагына карап бөлбөйбүз. Биз үчүн эң башкысы адамдын иштегиси келиши. Жумус истегиси келетин азаматтарды биз кызыгамыз, соларды алууга тырышабыз. Чынында эле ишкерликте ишеним менен жоопкерчилик өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан компания иштөөгө ниети бар адамдарды өзү окутуп, адис кылып даярдоону өз мойнуна алган. Аларга килем дизайнынын негиздери, жаңы коллекцияларды жаратуу, буйрутмаларды иштеп чыгуу процесстери үйрөтүлгөн. Бул тармакта өнүгүүнү каалагандар үчүн акысыз билим берүү уюштурулуп, жаштарга дизайнерлик кесипти үйрөнүүгө шарт түзүлүп, кийин жумушка алынган. 12 жылдын ичинде фабрика жогорку квалификациялуу адистерден турган күчтүү команданы түзө алды. Ал эми алгач ишкана жаңыдан түптөлүп жаткан кезде болгону 4 эле токуу станогу бар болчу. Бүгүн алардын саны 17ге жетти. Өзүбүздүн бизнес жоспарыбызда сол азыр биз башында бизнеске 1 миллиард теңге салдык. Ал учурда болгону 4 токуу станогубуз бар болчу. Азыр болсо алардын саны 17ге жетти. Болотмуз. Азыркы таңда биз 17 токума кондургусу бар. Және де мындан тышкары фабрикада суткасына 20 тонна полипропилен жээ чыгарылган заманбап жабдыктар орнотулган. Өзүбүзгө кажетти жип өнүмдөрүн өзүбүз полипропилен. Биз өндүрүш үчүн керектүү болгон бардык жиптерди өз алдынча жасайбыз. Негиз жана түк жиптерин ирип, боеп даярдайбыз. Бул иштердин бардыгы фабриканын ичинде жүргүзүлөт. Өзүбүз жасап чыгарып жатырбыз. 2023 жылдан тарта фабрикада жип өндүрүүнүн көлөмү 2 эсе көбөйдү. Бүгүнкү күндө ишкана жылына 5,5 миллион чарчы метр килем жана 2500 тонна полипропилен жүйүн чыгарат. Мурда бул шикизатты Кытайдан, Орусиядан жана Ирандан сатып алууга туура келсе, азыр ал Атырау шаарында ачылган ата мекендик компаниядан алынууда.
жылдык өндүрүшүбүздүн көлөмү 5,5 миллион шарчы метр. 2024 жылы биздин продукциянын көлөмү 5,5 миллион чарчы метр килемди түздү. Быйылкы максатыбыз 6 миллион чарчы метр деген жоспарыбыз бар. Одан бөлөк биз сол жылына сол 2,5 мың тонна. Ошондой эле жыл сайын 2,5 миң тонна жип өндүрөбүз. Анын бир бөлүгүн өз ишканабызда колдонобуз. Калганы Монголияга, Тажикстанга жана Орусияга экспорттолот. Тажикстандан, Ресейден сол жака экспорттайбыз. Килем эки түргө бөлүнөт. Бирөө кол килемдери, экинчиси Килемдер экиге бөлүнөт. Кол менен токулган жана станок менен чыгарылган. Кол менен токулган буюмдар автордук иштер болуп саналат. Ар бири өзгөчө, кол менен жасалат жана өзгөчө бааланат. Ол энди жогору бааланат. Ал энди мына машина менен токуйтун килемдер, олар калкка кол. Ал эми булар станоктордо токулган килемдер. Алар элге жеткиликтүү болушу керек. Ошондуктан бул түрү чоң көлөмдө чыгарылат. Суроо талапты камсыз кылуу үчүн фабрика күнү-түнү иштейт. Муну менен рынокко туруктуу, арзан баадагы продукция сунушталат. Ошол эле учурда биздин башкы максатыбыз сапаттуу килем чыгаруу. Килемдер чыгат және де бәсекеге кабилеттүү, эң бастысы бәсекеге кабилеттүү өнүмдөр чыгат. Фабриканын дүйнөлүк өнүктүшү швециялык бренд. Бул кызматташтыкка 3 жыл болду. Ушул аралыкта ишкана Орусия, Германия жана Улуу Британиядагы соода түйүндөрүнө килем өндүрүп берген. Азыр фабриканын өнүмдөрү Орусияга, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Монголияга, Ооганстанга жана Кытайга экспорттолууда. Бул албетте чоң жоопкерчиликти жаратат. Анткени экспортталган товарлар Казакстандын эл аралык аренадагы аброюна түз таасир этет. Биз эки негизги багыт боюнча иштейбиз. Биринчиси токулган килемдерди чыгаруу, экинчиси принт технология аркылуу жасалган килемдер. Биздин продукция ички рынокто гана эмес, тышкы рынокко да чыгат. Бул жерде чоң команда эмгектенет. Өндүрүштүн жетекчилери, технологдор, инженерлер, сапаттагы көзөмөлдөөчүлөр жана дизайнерлер. Ишкана эл аралык деңгээлдеги ири көргөзмөлөргө катышып, экспорт көлөмүн арттырууну максат кылууда. 2025 жылы кантар айынын башында 2025 жылдын 3 айында Стамбул шаарында эл аралык ири көргөзмө өттү. Сонда биз сол жерден Биз ал жерде өзүбүздүн стендибизди коюп, килемдерибизди чет өлкөлүк компанияларга тааныштырып, жарнамалык кампания өткөрдүк. Сунуп, жарнама жасадык. 4 күн бою Стамбул каласында үлкөн көрмө өтүп. 4 күнгө созулган бул көргөзмөдө дагы бир ирет далилдей алдык. Казакстанда чыгарылган килемдер дүйнөлүк брендтерден да эч кем калбайт. Сапаты мыкты, баасы жеткиликтүү. Алардын чыгарып аткан өнүмдөрүнүн эч кандай калыс калмайтын, кайта сапасы жогору, багасы колжетимдүү экенин таанытып кайттык. Эndi болошокто биз бүгүнкү күндө биздин продукциянын болжол менен 30% экспортко кетет, калганы ички рынокто сатылат. Өнүмүбүздүн 30%-ын экспортко чыгарып жатырмыз. Калган келечекте бул көрсөткүчтү 50%га жеткирүү максатыбыз бар жана бул багытта активдүү иштеп жатабыз. Көтөрүүдө жоспарлап, сол багытта жумуш жасап жатырмыз. Фабрикамызды өзүңүз көрүп тааныштыңыздар. Сиздер фабриканын иш менен тааныштыңыздар. Булардын бардыгы мамлекет тарабынан берилген колдоонун аркасында ишке ашты. Биздин өлкөдө өндүрүшкө жана ишкердикке чоң көңүл бурулуп, жеңилдетилген насыялар берилет. Биз мамлекет сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаландык, каржылык колдоо алдык жана бүгүнкү күндө ишибизди ийгиликтүү улантып жатабыз. Жеңилдетилген несиелерин алып, жумуш жасап жатырмыз. Ишкананын өнүгүшүндө мамлекеттик колдоонун мааниси чоң. Бизнес жол картасы 2025 индустрия жана жөнөкөй нерселердин экономикасы программаларынын алкагында фабрика жогорку технологиялуу токуу жабдуулары жана Франция менен Германиядан келген жип чыгаруу жабдуулары менен камсыздалган. Мен мисалы өз өнүмдөрүмүздү Германиядан. Мен өзүм биздин килемдерди Кытай, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Германиядагы соода түйүндөрүнөн көрдүм. Желилеринен көргөндө өтө үлкөн мактаныч сезимде боласың. Неге? Өйткөнү
ар бир жолу өзгөчө сыймыктануу сезими жаралат. Анткени биздин өлкөдө жасалган килемдер чет өлкөдө сатылып, эл сатып алып, үйлөрүн кооздоп жатышат. Төсөп, содан жаңағы бір үйіне бір әсемдік сыйлап, жылулық сыйлап жатқаны өте үлкен мақтаныш сезімін туғызады. Бул бизди шыктандырып, дагы да жакшы жана жеткиликтүү өнүмдөрдү чыгарууга умтулат. Тағы да халыққа қол жетімді, сондай халықты қызықтыратын. Биз адамдарга сапаттуу, кооз жана ар бир үй бүлө сатып ала турган килем тартуулагыбыз келет. Халыққа қол жетімді, жаңағы халық қызығатын килем өнімдерін ұсыну. Бул ишкана Казакстандагы жападан жалгыз килем үчүн атайын жип чыгаруучу ишкана. Бул жип жасалган материал жүндөн же полиамидден арзан. Кирге туруштук берет, жуугандан кийин дагы түсүн жоготпойт. Баарыбызга белгилүү, коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абал жарыяланган учурда жумушчулардын 80% эмгек өргүүсүнө чыгарылган. Бирок ошол оор күндөрдө да полипропилен жүйүн чыгарган цех ишин токтоткон жок. Ал учурда жип сатык үчүн эмес, фабриканын өз муктаждыктары үчүн чыгарылып турган. Муну баары ата мекендик өндүрүштүн өнүгүп жатканынан кабар берет. Эми ата мекендик өндүрүш кеңейип, чет элдик компаниялар да биздин рынокто орун ээлөөгө аракет кылууда. Ар кайсы жерде атаандаштык бар болсо, ошол жерде баа төмөндөп, сапат жогорулайт. Белгилүү болгондой, атаандаштык жана сапат булар бизнес дүйнөсүндөгү негизги принциптер. Талгат Ыскаков бир кезде Катардагы мектеп мугалими болуп иштеген. Ал эми соода сатык анын кошумча киреше табуу жолу болгон. Бирок дал ушул принциптерге таянып, ал соода сатыкты үй бүлөлүк бизнеске айлантып, бүгүн бир нече багытты камтыган ийгиликтүү ишкерге айланды. Бизде ар түрлүү бизнестин 10 түрүнөн айналысабыз биз. Биз бир эле эмес, 10го жакын багытта иш алып барабыз. Алардын бири килем өндүрүү жана дүң соода. Және буну көтөрмө саудасы менен айналысып жатырмыз. Жалпы енді бул жердеги үй бүлөлүк бизнестин ийгилигинин негизинде туугандардын ынтымагы жатат. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекеринен айтылбайт. Эгер үй бүлөдө түшүнүү, биримдик болсо, анда ийгилик сөзсүз келет. Бирлиги, сосын агайындын ынтымагы, сонун бириккен кезде осы жаңағы Эгер максат болсо, анда чоң жетишкендиктерге жетүүгө болот. Жумуш жасалынса, кез келген азамат үлкен жетістікке жетет. Ийгилик жөн гана сөз эмес. Эмгекчил адистердин жылына арналган 2025 жылы ишкана өз кызматкерлерин колдоо үчүн жаңы социалдык долбоорлорду ишке ашырууну пландоодо. Айта кетүүчү нерсе, дал ушул токуу фабрикасы 2023 жыл Астанада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде жогорку даражалуу меймандар кабыл алынган залдар үчүн эксклюзивдүү килемдерди даярдаган. Фабриканын продукциясы өзгөчө көрк жана стиль менен айырмаланып, өлкөнүн эл аралык аренадагы аброюна кошумча салым кошкон. Бул үчүн компания мамлекеттен ыраазычылык жана жогору баа алган. 2025 жылы ишкана Кытай рыногуна чыгуу жана соода кызматташтыгын бекемдөө ниетинде. Ал эми мына жерде карасаңыздар, бул бизде Кытай нарыгына. Бул жерде Кытай рыногуна сунуштала турган килемдерди көрүп жатасыздар. Кытай жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө кардарлар жыш. Калың килемдерди жактырышат. Бул үчүн биз негизинен бекемдеп, тыгыз кылып токуйбуз. Бийик кыламыз, тыгыздыгын тыгыз кыламыз. Ал Казакстан нарыгы бизде түгү төмен. Ал эми бизде тескерисинче кыска түктүү, жука, көлөмү чакан килемдерге артыкчылык берилет. Молураак болот да. Сондуктан өңүрлөрдүн эрекчеликтерине карай биз ар дайым ар бир өлкөнүн керектөөсүн эске алабыз. Маселен, Тажикстанда кызыл, каныккан түстөгү килемдерди жакшы көрүшөт. Кыргызстанда да өзүнө жараша артыкчылыктар бар. Ал эми Орусияда көбүнчө күңүр түстөгү, жумшак тон менен токулган килемдерге суроо талап жогору. Биздин дизайнерлер булардын бардыгын эске алып иштешет. Сол рынокто зерттеп, сүйтүп соларга ұсыныс берип, солардан тапсырыс алып жумуш жасайбыз. Бул килемдер Казакстанда чыгарылган. Бүгүн аларга болгон суроо талап жогору. Бир кезде апасы өз колу менен токуп жүргөн килемдер азыр балдарынын тынымсыз эмгегинин аркасында бүт дүйнөгө таанылган. Балким ошол кезде ал бул кол өнөрчүлүк бир күнү улуттук брендке айланат деп ойлогон эмес.
Эл ичинде мындай сөз бар: кайсы үйгө чабалекей уя салса, ошол үйдө тынчтык, токчулук жана жылуулук болот. Бул бекеринен айтылбаса керек. Карлыгач адамга окшош куш, эмгекчил, камкор, тыным билбеген. Бул майда канаттуу дайыма үй салып жаратып турат. Ал чыныгы бейкуттук жана берекенин символу.